Саламатсыздарбы? Бүгүн 22 декабрда Жогорку кеңештин жыйынында министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров 6-чакырылыш тарыхта калчу парламент болот деп жарыялады. Ал эми сиздердин оюңуздар кандай? Бир чети макулмун, бир чети каршымын. Макул жагынан тарыхта калды, анткени мындан уятсыз парламент болгон жок. Мындан эң моралы төмөн парламент болгон жок. Эми азыр сөз эркиндиги катуу чектелип атат. Бул айтканыбызга дагы балким бир тарабынан кичине баягы коркунучтуу болушу мүмкүн, бирок ачыгын айтыш керек. Анткени эң кандай десек, эң ойго келбеген иштин баардыгын ушул 6-чакырылыш жазап кетти. Ошонусу менен тарыхта калды го дейм. Эгер ушул жагынан калса, Жапаров чын эле адашпайт да. Жакшы иштер жасап кетти же жагымдуу баарына жаккан эле иш болду го дейм. Көп эле нерселер болду бул парламенттин убагында. Чечкиндүү бир суроону жакшы чечишкен жок. Арасында вообще бир да жолу бир вопросту көтөрүп, же болбосо бир нерсени ошо элдер ушуну жасасам жакшы жашайт деген деле депутаттар болгон жок. Уялчаак депутаттар болду, ар кандай депутаттар болду. Я считаю, что недостаточный был уровень этих депутатов. Буларда үмүт иштеп аткан депутаттарчы? жок, ала булар бүткөн, булар давно кетириш керек болчу да. Садыр Жапаров эмне кармап турду буларды билбейм. Легендарлуу парламентке жетпейт го баары бир деле. Себеби алар эң алгачкы ушул мамлекетти курууга чоң салым кошкон адамдар болуп эсептелинет. 6-чакырылыштын депутаттары ал деңгээлге жете элек. Билбейм, азыр эми түшүндү да Кыргызстандын кандай экенин, азыркы жаштар кандай эметет. Бирок эми жаштардын көтөрүп аткан эмеси жакшы эле азыр. Бирок Жок, мен кошулбайм. Негизи эле депутаттар көп жага бербейт. Президенттен башкасы. президент жагат, депутаттар жакпайбы? Депутаттар кылат дейишти. Эми билбейм. Депутаттардын кылган ишин көрүнбөйт чын. Кылган закондору деле өздөрүнө байланыштуу, өздөрүнүн бизнесине ылайыктуу закондор чыгара баштады. Эмне иш кылышты? Жакшы эле иштерди кылды деп ойлойм. Не знаю. Балким оюңуз бар дагы башкача. Мүмкүн жан келе жаткандар аларга караганда көбүрөөк кылаттыр.